Атасы менен чогуу ойноп, догонялки, приятки колап, жашырынып, атасы менен кыскасы ойноп чоңойгон балдар чоңойгондо өтө чоң ийгиликке жетет. Жаштыгында өтө чоң деңгээлде бактылуу болуп жашайт. Ишенбесеңиз ойноп көрүңүз. Көпчүлүк аталар бүгүн балалары менен ойнобойт же ойнотпойт, каалабайт. Да, кээ бир себептер келиши мүмкүн. Жумушум деп. Жумуштан келип жөн эле жатасыз го. Ошо жатыштын ордуга баланы чарчатпайсызбы? Балалар неге уктабайт дейт да кээ бирөөлөр. Бала чарчаса уктайбы? Иммунитет күчтүү ойноп жүрө берет да. Ошону чарчаш керек. Кичине ойноп чарчатып койсоңуз уктап калат бала. Ошон үчүн балаңыз бактылуу болсун десеңиз, балаңыз тарбиялуу болсун десеңиз, балаңыз күчтүү болсун десеңиз, өзүнө ишеничи ачсын десеңиз, балаңыз менен ойноңуз. Балаңызга дем күч бериңиз. Сиз баратага туруп бериң, балаңыз тепсин. Аны тургузуң, сиз тебиңиз. Мисалы үчүн. Ошентип ойноп изилдетип балаңызды жөндөмдөрүн өзүңүз көрө баштайсыз. Балаңыз неге жөндөмдүү экендигин. Ар бир темпте көрүп, балам ушуга ылайыктуу экен деп туруп, ошого ылайыктуу демдерди беришти баштайсыз, дуктарды беришти баштайсыз. Ошого жараша рух менен баланы чоңойтушту баштайсыз. Ошого ылайыктуу китептерди окуп бересиз, ошого ылайыктуу өмүр баяндарды айтып бересиз, ошого ылайыктуу балага тарбияны беришти баштайсыз. Көрүпсүз, балаңыз 25-30га чыкпай ошол кесиптин ээси болуп калат да. Ойноштон башталат, балаңыз менен көбүрөөк ойноңуз. Кеңешим.